ал өзүнө таандык болгон жанды алып жүргөн мирздүү, күмүш түстөгү мирздүү нерсе менен денесине, эки баланын денесине сайып жибергендигин билдирген. Экинчи борбор калаада дагы 2 окуучу бычакталды. Алар Оштогу номер 23 Панфилов мектеп гимназиясынын жана Пушкин мектебинин окуучулары болушкан. Шектүү болсо үй камагында. Кыйноого кабылган жаранга мамлекет 50 000 сом кенемте төлөп берет. 2012 жылы Жалал-Абад шаарынын ички иштер бөлүмүндө кармалып турган жарандарга карата кыйноо болгон. Бирок прокуратура органдары кылмыш ишин ачуудан баш тарткан эле. Бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун ооруканага жаткырылгандыгы кабарланууда. Анын агасы Искендер Матраимов бир тууганынын абалын өзү да биле албай жатыптыр. Эсиңиздерге салып коеюн, мурунку деле бизде президенттер барганда тышкы иштер министринин орун басары тосуп жүрбөдү беле. Ал жада калса таможник деп тосуп жүрбөдү беле. Азыркы учурда урмат менен тосуп алуу болду. Президент Садыр Жапаровдун алгачкы иш сапары талкууга түштү. Адегенде эле аэропорттон тосуп алуу жагдайы сынга алынууда. Эскертсек, өлкө жетекчисин Орусиянын өкмөт башчысынын орун басары тосуп алган. Саламатсыздарбы, Нур телеканалында Нур Ньюс маалымат программасы. Сиздер менен мен Арзымат Аланов. Кесиптештер менен биргеликте күндүн негизги окуяларын тааныштырабыз. Ош шаарында 2 окуучу бычактан жаракат алып, ооруканага жаткырылды. Окуя 22 февраль күнү болгон жана окуучулар шаардык ооруканага жеткирилген. Аталган окуучулар Оштогу номер 23 Панфилов мектеп гимназиясынын жана Пушкин мектебинин окуучулары болушкан. Учурда окуя боюнча сотко чейинки өндүрүш иши башталып, тиешелүү экспертизалар дайындалган. Шектүүнүн жашы жете электиги эске алынып, үй камагына чыгарылган. Эске салсак, буга чейин дагы Ош шаарында 2 окуучу бычакталган. Алардын бири алган жаратынан улам каза болуп, экинчиси облустук ооруканага жаткырылган. 2021 жылдын 22 февраль күнү болжол менен саат 18:00 чамасында Ош шаардык ооруканасынын дарыгери кабар берген. Себеби 2004 жылы туулган 2 жаш өспүрүмдүн денесинен мирздүү нерседен жарат алып кайрылгандыгын билдирген. Аталган жайга Ош шаардык иштер башкармалыгынын ыкчам тергөө тобу чыгып, ал жерден сурак иштерин жүргүзгөндө ал жерде көз тааныш болгон балдар белгисиз мирздүү нерсе менен сайып жибергендигин билдирген жабырлануучу. Ошол эле күнү 22 февраль күнү бул кылмышка шектүү катары 2003 жылы туулган жаран кармалган. Ага сурак иштерин жүргүзгөндө ал өзүнө таандык болгон жанды алып жүргөн мирздүү, күмүш түстөгү мирздүү нерсе менен денесине, эки баланын денесине сайып жибергендигин билдирген. Бул боюнча бүгүнкү күндө Ош шаардык иштер башкармалыгына кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 266 берене менен катталып, бүгүнкү күндө сотко чейинки өндүрүш иштери жүрүп жатат. Дагы кошумча маалыматты бул иликтөөнүн жүрүшүнө карап берилет. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту 38 жаштагы Улан Назаралиевдин милициянын кыйноосуна кабылганына байланыштуу доо арызын жарым-жартылай канааттандырып, мамлекет ага 50 000 сом өлчөмүндө кенемте төлөп берсин деген чечим чыгарды. Бул тууралуу Улан Назаралиевдин адвокаты Сардурбек Абдухалилов кабарлаган. 2012 жылдын 6 ноябрында Жалал-Абад шаарынын ички иштер бөлүмүндө кармалып турган жарандарга карата кыйноо болгон. Тилекке каршы прокуратура органдары текшерүүдөн кийин кылмыш ишин ачуудан баш тарткан. 2019 жылдын июль айында Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети Улан Назаралиевдин укугу бузулуп, кыйноого кабылганы тууралуу чечим чыгарган. Бул чечимден кийин Жалал-Абаддагы адам укугун коргоочу Справедливость аттуу бейөкмөт уюмдун жардамы менен Назаралиев Бишкек шаарындагы 1-май райондук прокуратурасына доо арыз менен кайрылган. Адвокаттар Назаралиевдин ден соолугуна жана психикасына милиция кызматкерлери келтирген зыяндан улам мамлекеттен 3 миллион сомдук кенемте талап кылган. Сот доо арызды жарым-жартылай канааттандырды. Кара Суу районунда мал уурулук боюнча алектенип жүрүшкөн кылмыштуу топ колго түштү. 2021 жылдын 20 февраль күнү Кара Суу районунун Шарк айыл аймагынын жашоочусунун турак жайына белгисиз адамдар мыйзамсыз киришкен. Коронун ичинен 2 баш коюн уурдап, окуя болгон жерден изин жашырып качып кетишкен. Бул факт боюнча эртеси Кара Суу райондук ички иштер бөлүмү иш алып барды. Анын негизинде сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, натыйжада аталган кылмыш иш боюнча шектүү катары 4 жаран кармалды. Шектүүлөр убактылуу кармоо жайына киргизилген. Ошондой эле аталган
кылган жазык иш боюнча Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунун тургуну да кармалган. Бул кылмыштуу топ тарабынан Өзгөн районунун аймагынан 2 мал уурулук, Кара Суу районунун аймагында 5 мал уурулук, Ош шаарынын аймагында 1 турак жайга кирип уурулук кылгандыгы жана 21 баш жандык уурдалгандыгы аныкталды. Мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрага орунбасары Райымбек Матраимовдун ооруканага жаткырылганын айрым басылмалар кабарлады. Анын агасы Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов азыркы тапта бир тууганынын абалын өзү да биле албай жатканын азаттыкка айтты. Мен эртең менен Ошко келген элем. Кече инимен кабар алган. Кан басымы көтөрүлүп, кыйналып жатканын адвокаттар айтышкан. Азыр эми колумда телефону жок, абалы кандай экенин, кайда экенин билбейм, деди Искендер Матраимов. 22 февралда кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун өкүлдөрү Матраимов жаткан УКМКнын убактылуу кармоочу жайына кирип, ден соолугу менен таанышкан. Матраимовдун кан басымы жогорулап кеткени айтылып, убактылуу кармоочу жайдын дарыгерлери биринчи жардам берип жатканы маалым болгон. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орунбасары Райымбек Матраимов 18 февралда УКМКга сурак бергенден кийин экинчи жолу кармалган. Ал кылмыштуу кирешелерди адалдаштырууга байланыштуу айыпталууда. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети мурунку вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевке байланыштуу АКШнын Кыргызстандагы элчилигине кайрылганын маалымдады. Атайын кызмат Шадиевке карата жазык кодексинин 2015 беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатканын, ага Интерпол аркылуу издөө жарыяланганын белгиледи. Аскарбек Шадиев Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, экс-вице-премьер-министр, Бишкектин 1-май райондук соту кызмат абалынын кыянаттык менен пайдалануу, мыйзамсыз байуу беренелери менен аны күнөөлүү деп таап, 2020 жылдын 10 июнунда сыртынан 13 жылга кесип, мүлкүн конфискация кылган. Шадиевке кылмыш ишинин козголушу КМШнын парламенттер аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017 жылы Жогорку Кеңештин эсебинен бөлүнгөн $30.000 уурдалганы себеп болгон. Шадиев 2018 жылы Баткен аркылуу Тажикстанга өтүп, андан ары Америкага качып кеткени белгилүү болгон. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров 2 күндүк иш сапары менен Орусия жергесинде жүрөт. Ал кече Владимир Путин менен кезигип, эки өлкөнүн кызматташтыгы тууралуу кеп кылышкан. Андан тышкары Татарстан өлкөсүнүн башчысы менен да жолукту. Жапаровдун кезектеги жолугушуусу Орусияда жүргөн кыргыз мекендештер менен да болду. Алардын суроолоруна да жооп берди. Өлкө башчысы Садыр Жапаровдун Орусияга болгон иш сапары боюнча кененирээк алдыда айтып беребиз. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров 2 күндүк иш сапары менен 24 февраль күнү Орусияга барды. Анын президент катары чет жакка чыккан биринчи сапары болуп калды. Жапаровду аба майданынан Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Андрей Руденко тосуп алды. Жапаров Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин менен кезигип, алар эки өлкөнүн ынтымагы жана кызматташуусу жөнүндө кеп курушкан. Владимир Путин Жапаровду куттуктап, өлкөдөгү саясий кырдаалды жөнгө салуусуна тилектеш экенин билдирди. Андан тышкары орус тилинин эки өлкө ортосундагы орду жөнүндө да сөз кылган. Я со своей стороны отмечу еще один момент, который... Мен эки тараптуу кызматташууда өзгөчө маанилүү деген бир нерсени белгилей кетсем, ал орус тилинин расмий макамын сактап калганыңыздар. Бул биздин да, Кыргызстандын да жарандар үчүн маанилүү. Себеби тил Россия рыногунда эмгектенүүдө артыкчылык берет. Кошумча экзамендерди талап кылбайт. Россияга келген кыргызстандыктар үчүн кошумча түйшүк жаратпайт. Дагы кайталап кетсем, бул эки тарап үчүн пайдалуу. Муну андан ары биргеликте колдоп кетебиз деген ишеним бар. Биз тараптан кыргызстандыктардын өз мекенинде орус тилин үйрөнүү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бермекчибиз. Бизде бир катар пландар бар, жана аларды жакшыртуу боюнча иштейбиз. Хочу выразить надежду на то, что мы вместе будем это поддерживать. С своей стороны будем делать все для того, чтобы... Президент Садыр Жапаров, андан тышкары Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин, Федерация кеңешинин төрагасы Валентина Матвиенко жана мамлекеттик думанын спикери Вячеслав Володин менен эки тараптуу жолугушууга барган. Доверие, без доверия нет развития, и нам важно, чтобы вы понимали, что с нашей стороны также, допустим, не предусмотрено. Иш сапардын алкагында президент Садыр Жапаров Татарстандын президенти Рустам Миниханов менен жолугушуу өткөрдү. Анда ал Кыргызстан менен Татарстан элинин окшош жактары бириктирип турарын айткан. Татарстан президенти Рустам Миниханов эки өлкөнүн экономикасы жана байланыштарын өнүктүрүү маселесинен сөз куруп, бир нече долбоорлорду ишке ашыруу жана тажрыйба алмашууга даяр экенин белгилеген.
Жапаров ошол эле күнү Москва шаарында мекендештер жана Орусиянын жогорку окуу жайларында билим алып жаткан кыргызстандык студенттер менен жолукту. Жапаров аларга Орусия президенти Владимир Путин менен болгон жолугушуунун жыйынтыктары, чет өлкөдөгү мекендештердин көйгөйлөрүн чечүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер, Орусиянын билим берүү мекемелеринде окуп жаткан студенттерге мамлекеттик колдоо жана башкалар тууралуу айтып берди. Алардын Кыргызстанга инвестиция жасаш үчүн шарттарды түзүп берүү маселелери кирди. Пока сиздер ушу мигрант болуп турган мезгилдерде. Мындан тышкары элчиликте бериле турган документтердин тизмеси көбөйтүлөт. Жакында ID карта алууга жана Кыргызстандын улуттук жана эл аралык айдоочулук күбөлүктөрүн ушул жерден алмаштыра аласыздар. Андан тышкары суроо жооп иретинде мекендештер менен баарлашуу мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Анда мекендештер ар тараптуу маселелерди көтөрүп, суроолоруна жооп ала алышты. Алдыда парламенттик шайлоолорго Мекенчил партиясы эч кандай катышпайт экен, бирок биз деген 7 жылдан бери бири-бирибиз менен жакшы катташып, бир туугандай болуп калгандыктан сизден мындан ары биздин Мекенчил деп уюм катары калыптануубузга уруксат берүүңүздү суранабыз. Мекенчил партиясын жергиликтүү шайлоолорго катышпайт деп чечтим, катыштырбайын деп, анткени баягы кандайдыр бир катышкандан кийин баары бир кандайдыр бир деңгээлде жергиликтүү бийликтин башчылары иштей берет да. Мына ушул администрациялык ресурстар колдонулду деген баягы сөздөн алыс бололу деп, мурункулардын катасын кайталабайлы деп, ошон үчүн катышпайт деп чечтим. Президент Садыр Жапаров Орусия Федерациясына болгон иш сапардан кийин Казакстан, Өзбекстан жана Түркмөнстанга баруу болжолдонууда. Жапаровдун президент болуп шайлангандан кийин аталган өлкөнүн башчылары куттуктап иш сапар менен келип кетүүгө чакырышкан. Эске салсак, учурда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Россияда 2 күндүк жумушчу сапар менен жүрөт. Нурзада Сыдыкова, Эрлан Бакыт уулу, Нурньюз. Президент Садыр Жапаровдун алгачкы иш сапары талкууну жаратып жатат. Аэропорттон аны Орусиянын өкмөт башчысынын ордун басары тосуп алды. Бул дипломатиянын тили менен алганда сый-урматтын жашааны катары саналат. Айтсак, буга чейинки президенттерди тышкы иштер министринин ордун басары тосуп алган учурлар болгон. Мына ушул көрүнүштүн өзү кичине ыксыз мамилеге жатып, талкууну жаратчу дейт дипломаттар. Ушул жана сапардын максаты тууралуу алдыда сөз болот. Президент болгону Садыр Жапаров алгачкы иш сапарын Орусиядан баштады. Адаттагыдай эле соц тармакта жолугушуу жөнүндө кызуу талкуулар жүрүүдө. Тагыраагы аны аэропорттон ким тосуп алды? Конокко болгон мамиле кандай уланып жатат деген өңдүү маселелерди талкуулап жаткан учуру. Айрымдары буга сын көз караш менен карап, президенттер жолуккан жерде эмнеге эки мамлекеттин желеги илинген эмес деп жатышат. Азырынча жакшы эле, жакшы ойда кылып атат. Неге дегенде аэропортто мен көргөндөн өкмөт башчынын орун басары тосуп алды. Бул протоколдук нормаларга ээ болот. Бул туура көрүнүш эле болот. Эсиңиздерге салып коеюн, мурунку деле бизде президенттер барганда тышкы иштер министринин орун басары тосуп жүрбөдү беле? Ал жада калса таможник деп тосуп жүрбөдү беле? Азыркы учурда урмат сый менен тосуп алуу болду. Жок, ал немеге түшпөй калды. Камерага. А так желек бар Орусиян, кандай эле желек болбойт. Бул баягы Өзбекстанга барганда сүйлөшүүлөр ошондо көрүнгөн, ачыктан ачык, жалаң эле өзбектердин желектери болуп, кыргыздын желегин койбой. Таптакыр. Бул мейманга чакыргандан кийин аз-маз баягы урмат. Эми иш сапардын максаты жана эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы кандай болоруна саресеп сала кетели. Сапардын алкагында Кыргызстанга берилчү вакцина, гранттык жардам жана жеңилдетилген $100 миллион насыяны алуу, газ, темир жол жана учак каттамдары боюнча сүйлөшүүлөр болору кабарланган. Бирок анткен менен тышкы саясатты жакшы түшүнгөндөр жаңы президенттин алгачкы сапарында ири долбоорлорго байланыштуу келишимдерге кол коюлбай турганын айтып, аны мындайча түшүндүрүп берди. Бул бет ачар. Неге дегенде Садыр Жапаров бул Кыргызстанда белгилүү саясатчы, бирок эл аралык айдында анча таанымал эмес. Ошон үчүн бул бет ачар болгону азыр биринчи таанышуу. Биринчи таанышууда ким кандай ою бар, бул Кыргызстандын будан ары кайсы багытка жол алат, ошондой эле эл аралык мамилелерге, батыш өлкөлөргө, ЕАЭСке, Кытайга, биздин кошуналарга кандай көз карашта, ошол боюнча бир чоң сүйлөшүүлөр болот. Ошон үчүн мен айтканым бул биринчи ушундай таанышуу сапарда
бир чоң чечимдерге келет деген ойдон алысмын. Орусия көп жылдардан бери Кыргызстандын стратегиялык өнөктөшү болуп саналат. Бул алкактан алганда эки мамлекет биргеликте камбарата биргеси жана жогорку нарын кестерин куруу боюнча макулдашып келет. Мурунку президенттердин тушунда козголгон бул маселе али күнчө чечилбей келүүдө. Жада калса Орусия эл аралык сотко кайрылат деген каңшар кептер да тараган. Кийинчерээк бул кооптонуу жоюлгандай, жымжырттыкта калды. Өткөн жылдын ноябрында болсо президент Садыр Жапаров нарын кестер каскады курула баштайт деп убада берген. Бир эле визит менен ушунун баары чечилет деп айткандан алысмын. Маселен мына нарын жогорку нарын кестерин куруп беребиз деп Россия Атамбаевдин учурунан мурда эле деди. Бакиевдин учурунда баштаган, бирок кийин Атамбаевдин учурунда куруп баштап анан токтоп калып ошол бүгүнкү күнгө чейин токтоп турбайбы. Ушул сыяктуу айрым бир маселелер токтоп деле калышы мүмкүн. Айрым маселелер чечилип кетиши мүмкүн. Бул эми эки өлкөнүн ортосундагы баягы сүйлөшүүлөрдөн улам, мамилелерден улам дагы болот, анан экономикадан да болот да. Эми Россиянын айтып атпаймынбы, Россиянын экономикасынын өзү деле кыйынчылыкта турат депчи. Коомчулукка ачык айтылбаганда маселелер көтөрүлүшү мүмкүн. Мисалга Кыргызстан аркылуу өтчү газ куруу, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу долбоору жана канттагы аскер аба майданы боюнча да маселелер боюнча кеңешүү ыктымалдыгы айтылууда. Ошондой эле пандемияда токтоп калган 200гө жакын иш-чаралар быйыл уланары күтүлөт дешет. Ошондуктан баягы анан адам фактору сөзсүз түрдө роль ойнойт да. Биздин тышкы иштер министрибиз, биздин кызматкерлерибиз, биздин президентибиз алар менен жасаган мамиледе баягы кандай деңгээлде өздөрүн көрсөтө алышат, кандай деңгээлде баягы мамилелерди өнүктүрө алат. Бул дагы сөзсүз түрдө чоң роль ойнойт да. Ошондуктан ушул жагын дагы эске алышыбыз керек. Анан эми баягы астына ала баарын эле сонун деп жибергенибиз кичине туура эмес болуп калат го, бирок башталышы жаман эмес. Белгиленген жолугушуу эки тарапка тең бирдей маанилүү. Тактап айтканда Орусиянын да кызыкчылыгы чоң. Бул боюнча жарандык активист Адил Турдукулов буларга токтолду. Эми Орусия үчүн мисалы Москваны көрүп жатпайсызбы? Ага санкция күчөп жатат Европа, АКШ мамлекеттерине. Анан кийин ошол алар өзү ошол КМШ өлкөлөрүнүн ичинен мындай кандайдыр бир таасирин күчтүү экенин дагы бир жолу көрсөтүп тастыкташ керек да. Кыргызстан ошол мамлекеттердин ичинде. Анткени биз өзгөчө ошол кредит, грант жагынан абдан ошол Москвага көз карандыбыз. Ошол саясий көз караштан караганда сөзсүз түрдө алар дагы өз ошол бул чөлкөмдө, Борбор Азия чөлкөмдө өз таасири күчтүү экенин дүйнө жүзүгө көрсөтүп жатат. Быйыл 10 январда мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоодо жеңип чыккан Садыр Жапаровдун чет элге алгачкы иш сапары 24-25 февраль күндөрү Москвага жасалууда. Мурдараак Жапаровдун президент катары расмий мамлекеттик иш сапары Казакстандан баштала турганы да кабарланып келген эле. Эсептөө палатасынын аудитору болуп Алмаз Акматов дайындалды. Анын талапкерлиги президент тарабынан сунушталып, бүгүн жогорку кеңештин депутаттары колдоо берди. Эсептөө палатасынын төрагасы Улукбек Марипов кызматтан кетип, премьер-министр болгондон кийин бир аудитордук орун бош турган. Анын ордун Акматов ээлей турган болду. Алмаз Акматов 2018-жылдан ушул күнгө чейин эсептөө палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустары боюнча аймактык бөлүмүн башкарып турган. Ага чейин Ысык көл жана Нарын облустарындагы Бишкек шаары, Чүй жана Талас облустары боюнча бөлүмдөрдү жетектеп келген. Шалибек Атазов менен Бурун Аманова жогорку кеңештин депутаты мандатын алат. Маалыматты Атамекен фракциясынын лидери Айсулуу Мамашева тастыктады. Атазов жакында эле депутаттыктан кетип, президенттин аппараттарынын стратегиялык өнүктүрүү саясаты, экономика жана финансы бөлүмүнүн жетекчиси болуп тайындалган Искендер Гайыпкуловдун ордуна келет. Ал эми Аманова мандатын тапшырып, Кыргызстандын Россиядагы элчилигине кеткен Гүлнара Клара Саматтын мандатын алат. Мандат талары белгилүү болгон талапкерлер 2015-жылкы шайлоодо Атамекен партиясы менен катышкан. Бирок Шайлообек Атазов жыйынтыгы жокко чыгарылган. 2020-жылдын 4-октябрындагы парламенттик шайлоого Мекеним Кыргызстан партиясы менен аттанган. Эрем спорт клубунун аткаруучу директору Бурун Аманова Биримдик партиясы менен катышкан. Немесный горы туристтик компаниясынын да жетекчиси.
Башкортостандын Уфа-Оренбург жолунда 39 унаа кагылышкан кырсык катталды. Анын кесепетинен 10 адам жабыркаган. Анын экөө 12-16 жаштагы кыздар экендиги айтылат маалыматта. Ал эми президент Джо Байден мурдагы мамлекет башчысы Дональд Трамптын Америкага келүүчү айрым категориядагы чет өлкөлүктөргө киргизген жарлыгын жокко чыгарды. Программаны интернеттен алынган дүйнө жаңылыктары улайт. Башкырстандын Уфа-Оренбург жолунда 39 унаа кагылышкан кырсык катталды. Бул тууралуу өлкөнүн жол кырсыгын көзөмөлдөгөн инспекциясы маалымдады. Буга чейин 20 унаанын айдоочусу ролду башкара албай калганы айтылган болчу. Жол кырсыгы трассанын 80-километринде капталдан урган катуу шамал жана жолду көрүү мүмкүнчүлүгү начар болгондуктан келип чыккан. Анын кесепетинен 10 адам жабыркаган. Анын экөө 12-16 жаштагы кыздар экендиги айтылат маалыматта. Кырсык орун алган жерде куткаруу тобу кызмат көрсөтүп, адамдарды унаадан чыгарып, алгачкы жардамды беришүүдө. Катуу шамалдан улам Башкырстандын 3 районундагы бир топ жолдор жабылган. Синоптиктердин божомолунда аталган өлкөдө февраль ичинде -35 градуска чейин суук аба ырайы болоору күтүлүүдө. Шамалдын ылдамдыгы секундасына 26 метрге жетери айтылган. АКШдагы катуу сууктан Түндүк Америкадагы эң күчтүү делген Ниагара шаркыратмасы да тоңуп калды. Бул тууралуу Daily Mail жазды. Соңку бир нече күндөн бери Калифорниядан Нью-Йоркко чейинки АКШнын континенталдык штаттарында аба ырайы 14-төн 20 градуска чейинки нөлдөн төмөн болууда. Антарктиданын элестеткен мындай суук аба ырайын Америка 20 жылдан бери көрө электигин айтат. Соңку 100 жылдан бери Ниагара шаркыратмасы алгач ирет тоңууда. АКШда акыркы убактарда дээрлик жыл сайын аномалдык суу катталып, кар калың түшүүдө. Ондогон жыл мурда калың кар баскан. Абанын температурасы -30-40 градуска жеткен. Түндүк Американы элестетүү кыйын болсо, азыр эч кимди таң калтырбай калды. Жада калса суусу күч менен аккан Ниагара шаркыратмасы да тоңуп баштады, деп жазылат маалыматта. Президент Джо Байден мурдагы мамлекет башчысы Дональд Трамптын АКШга келүүчү айрым категориядагы чет өлкөлүктөргө киргизген жарлыгын жокко чыгарды. Бул тууралуу Ак үйдөн билдиргенин РИА Новостиси жазды. Трамп 2020-жылдын апрелинде коронавирус пандемиясы учурунда АКШнын эмгек рыногуна коркунуч жараткан иммигранттардын АКШга кирүүсүнө чектеген жарлыкка кол коюп, кийин анын мөөнөтүн узарткан. Мындай чечимдер АКШнын кызыкчылыгына туура келбейт. Тескерисинче ал зыян тийгизет. Мисалы, АКШ жарандарынын үй-бүлө мүчөлөрүнүн туруктуу жашоо статусунун ээлеринин өз бүлөсү менен биригишкенине тоскоолдук жаратат, дейт Байден. Байден эски жарлыкка дүйнө жүзүндөгү жөндөмдүү адамдарды пайдаланган АКШнын экономикалык бир нече тармагына кедергисин тийгизерин кошумчалаган. Дональд Трамптын администрациясы киргизген чечимге ылайык Мьянма, Иран, Кыргызстан, Ливия, Судан сыяктуу 13 мамлекеттин жарандарына АКШга кирүүгө чектөөлөр коюлган. Чехиянын тургундары 25 февралдан тарта эл көп жерлерде атайын респиратордук бет каптарды же медициналык бет каптан экини тагууга милдеттендирилди. Бул тууралуу РИА Новостиси жазды. Өлкөнүн саламаттыкты сактоо министри Ян Блатнанын айтымында бул талаптар Британ штампынын жайылуусуна байланыштуу кабыл алынган. Жаңы эрежелер айрыкча дүкөн, оорукана, коомдук транспорт жана унаа бекеттеринде сөзсүз түрдө талап кылынат. Чехияда өзгөчө кырдаал режими кабыл алынып, 21:00-дөн таңкы 5-ке чейин коменданттык саат киргизилген. Вирус күч алган 3 райондо кирип чыгуу толугу менен токтотулган. Орусия Кыргызстанга гуманитардык жардам катары 100 000 ПЦР тест берди. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык 2021-жылдын 24 февралында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Орусияга болгон иш сапарынын алкагында жана Кыргызстандын саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиевдин Роспотребнадзордун жетекчиси Анна Попова менен болгон жолугушуусунун жыйынтыгынын негизинде Кыргыз тарапка гуманитардык жардам катары COVID-19 оорусун аныктоого 100 000 ПЦР тест берүүнү чечти. Гуманитардык жүк Роспотребнадзордун Борбордук илимий изилдөө институту тарабынан Кыргызстандын Орусиядагы элчилигине тапшырылды. Жүк Кыргызстанга бүгүн жөнөтүлөт.
Премьер-министр Улукбек Марипов Туркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камил Фаратты дипломатиялык миссиясы аяктагандыгына байланыштуу кабыл алды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат бөлүмү кабарлады. Өкмөт башы Туркия өкмөтүнө коронавирус инфекциясына каршы күрөштө Кыргызстанга көрсөткөн көмөгү үчүн ыраазычылык билдирди. Тараптар соода, тоо-кен өндүрүшү, транспорт, билим берүү, саламаттыкты сактоо, маданият жана спорт тармагындагы эки тараптуу кызматташтыкты талкуулады. Ошондой эле Кыргызстанда өтүүчү Кыргыз-Түрк соода-экономикалык кызматташтыгы боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын кеңешин бизнес форум өткөрүү маселелери боюнча пикир алышты. Узакка созулган оорудан улам көрүнүктүү опера ырчысы, СССРдин эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты профессор Токтоналы Сейталиев 84 жашында дүйнөдөн кайтты. Бул тууралуу бүгүн Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги кабарлады. Токтоналы Сейталиев 50 жылдык чыгармачылык ишмердүүлүгүндө улуттук операнын ар кыл жана жогорку чеберчиликтеги татаал жана көп кырдуу образдардын бүтүндөй галереясын камтып, дүйнөлүк жана кыргыз композиторлорунун опералык спектакльдеринде алдыңкы тенордук партияларын аткарган. Опера арияларынын тышкары анын камералык репертуарына кыргыз жана орус композиторлорунун ырлары жана романдары кирген. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Нур Ньюс маалымат программасын көрдүңүздөр. Эгерде эфирде толук көрүүгө жетишпей калсаңыздар, бизди интернет баракчаларыбыздан да тапсаңыздар болот. Даректер экранда көрсөтүлгөн кыска жарнамадан кийин эфирдик берүүлөрүбүздө интернет жаңылыктары улантат. Аны менен кесиптешим Биргүл Ишбаева тааныштырат. Мен сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.